Ömür bizden ötüp ketse, el emgekten eskersin. Eskerebiz, esteybiz. Narın ulusunda madaniyat malumat tarmağının ösüşüne öz salımın koşup, büt ömüründe çıkarmacılık iş hareketi menen el aldında ak kızmat ötöp kelgen zamandaşыбыз Marat Актанов 1963 жылы 16 июнь күнү Нарын районуна караштуу Куйбышев айылында төрүлгөн. Марат Актанов 1981 жылы Нарын педагогикалык окуу жайынан алган билими менен агартуу тармагын аркалап эмгек жолун баштаган. Ал ортодо мекен алдындагы кызмат өтөө милдетин дагы аткарууга жетишкен. Кийин билимин жогорулатып, Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин филология жана журналистика факультетин бүтүргөн. 1984-1990 жылдары Нарын облустук башкы автотранспорт ишканасында кадрлар бөлүмүнүн башчысы, профсоюз уюмунун төрагасы болуп иштөө менен эмгек жолун уланткан. Ал эми 1990-1992 жылдары Нарын райондук мамлекеттик администрациясында кыргыз тили коомунун катчысы жана жооптуу адиси болуп иштеген. 1992-1996 жылдары эл депутаттарынын Нарын улустук кеңешинде, Нарын улустук мамлекеттик администрациясында башкы адис болуп эмгектенген. 1996 жылдан 2002 жылдары Нарын улустук мамлекеттик телерадио компаниясынын алгачкы жылдарындагы түптөөчүлөрүнүн катарында болуп, кабарчы, башкы редактор, профсоюз уюмунун төрагасы кызматын өтөгөн. 2002-2008 жылдары Нарын улустук маданият башкармалыгында башкы адис, бөлүм башчысы болуп иштеген. 2008 жылдын февраль айынан тартып, өмүрүнүн акырына чейин Нарын райондук маданият бөлүмүнүн элдик театрында режиссер, профсоюз уюмунун төрагасы болуп эмгектенген. Марат Актанов үзүрлүү эмгегинин аркасында бир канча сыйлыктардын ээси болгон. Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери төш белгиси, Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы кыргыз тили коомунун кыргыз тили төш белгиси менен сыйланган. Кыргыз ССР журналисттер союзунун мүчөсү болгон. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлигинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын ардак грамотасы менен сыйланган. Нарын облустук кеңешини жана Нарын облустук мамлекеттик администрациясынын, ошондой эле Нарын облустук телерадио компаниясынын ардак грамотасы менен сыйланган. Марат Актанов журналист катары коомдогу бир топ көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, алардын чечилишине айтарлык салымын кошкон. Атыне ушул төрөлгөндө элдик болсо экен, элди бакса экен, элдин жакшы тарамын табашса экен деп жакшы тилек менен бата тилеп ат берет экен. Мына ушул атты дагы биздин жоматаларыбыздын арбаа болдосун деп, ага тууганын бир жакшылыгына жарасын деп аталарыбыз бул жерде отурган чоң атасы Чеңгиз деп ат койду эле. Ушул Чеңгиз атасындай болгон элди сыйлаган ааламга таанылсам болобу экен деп. Ал жашоосунда башкаларга жакшылыгын аябаган ак көңүл, кичипейил, адамгерчиликтүү инсан эле. Мараттын эжеси болом. Марат биздин үй бүлөдө 3-чү бала эле. Өзү бала кезинен тетик, элпек, кичипейил, аябай жароокер бала эле. Анан ошо 57 жашында дүйнөдөн кайтып кетти. Биз бул өмүрдөн өтүп кетсек, эл эмгектен эскерсин дегендей, бүгүнкү күнү ушул Мараттын эскерүү турнири болуп жатканына аябай сүйүнүп жатабыз. Анткени Марат өзү Нарындагы педагогикалык окуу жайынын дене тарбия мугалими болуп, эсибин алып, ошол боюнча дагы иштеп, спорттук кроссторго катышып, лыжа тээп, ушундай спортту да жакшы сүйгөн инсан эле. Эмне демекчибиз, ушу Мараттын жаркын элесине арналып жаткан ушундай иш-чарага ыраазычылык айтабыз. Айрыкча Нарын телевидениесине, жалпы жамаатына
жетекчиси Каникей Жунусовага дагы чоң ыраазычылык айтып кетмекчибиз биз бир туугандардын атынан. Biz Ақтанов Марат менен мен 2000 жылдары мен анда областық маданият башкармасында элем ошо чогуу келип иштешип калды. Ақтановдун ушундай бир өзгөчө жакшы сапаттары бул киши мен кылган менен Ақтановдор өзүңөр билесиңер акын манасчылардын тукуму эмеспи. Ушу Манаска, кыргыз маданиятына мурдакы акын манасчылар боюнча ушуга көбүрөөк көңүл бөлүп иштеп калды. Анан бул Мараттын эмес айта кетсек адамгерчилик сапаты, анын аткаруучулук жөндөмү ушунча жакшы болчу. Анан көптөгөн иштер ошол мезгилдерде Соңкөлдү манас жер деген фестиваль өтүп калды. Ушу фестивалды даярдоодо биз областтык маданият башкармасы тике туруп көптөгөн иштер иштеп калдык. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандын шартында жайлоо шартында биринчи жолу фестиваль өтүш бул өтө чоң огромный ишти талап кылган. Мына ошол иште Ақтанов Марат колго кол болуп абдан көптөгөн идеялар менен аткаруучулук жөндөмү менен өтө айырмаланып иштеп берди. Анан манасчыларды табууда, ошолорду тандоодо, анан ошондой эле элдик чыгармачылыкка көбүрөөк көңүл бөлчү да. Эл ичиндеги таланттарды, эл ичиндеги көптөгөн чыгармачыл комузчу болобу, акын болобу жаштарды таап келип, ушу маданият башкармасында ошол мезгилде фестивалга даярдык деп тандоо, кароо конкурстар өткөрүлдү. Ошолордо Мараттын ушундай адамгерчилиги, аткаруучулук тартиби абдан жогору болчу. Мараттын да бир айта кетчү жактайбыз. Марат көпчүлүк учурда чыгармачыл адам болчу. Бул жанакы биз бул маданият тармагында бир иш-чара өткөрөрдө ошону алдын ала ошонун сценарийин даярдашканга, ошонун планын түзгөнгө, ошондой ар бир катышуучунун жөндөмүнө жекече мамиле кылып, жакшылап аткарып, ошону бир өзүнө ийине келтиргенге аткаранга өзү көп иштерди иштеген. Тагдыр деген, турмуш деген ушундай экен, ал киши арабыздан өтүп кетти. Көп чогуу иштештик. Асыл сапаттары көп болчу, адамгерчилиги, анын аткаруучулугу ушундай эң негизгиси анын тартиби жана аткаруучулук жөндөмү таланты күчтүү болчу. Тагдыр ушу биздин арабыздан алып кетти. Албетте муну ушундай кадрларыбызды, ушундай чогуу иштешкен коллегаларыбызды дайыма эскеребиз, эстеп турабыз. Марат Ақтанов ата бабаларынан өткөн талант өнөрүн аздиктеп, анын учугун улап, ыр жазып, бир канча чыгармалардын сценарийин түзгөн. Анын жазган ырлары Теңиртоо таланттар аттуу ырлар жыйнагына киргизилген. Ошо Маратты мен өзүм ыр жазып жүргөндө сыртынан билет элем. Анан ал кезде баягы нарында айрыкча ошо телевидение иштегенде адистер, журналисттер аз эмес беле. Анан Маратты чакырып келип ошол биринчи ошол телевидениеден баштады окшойт жумушунчу. Анан баягы күндөлүк ал кезде баягы жаңылыктарды берчүбүз, немелерди берчүбүз дегенде баягы райондорго чыкчу тияк-бияка. Анан ошол жумуштарды аралашып башында иштеп жүрдү. Анан баягы өзү Марат өзүнүн баягы ата бабасы негизи баягы канабыктан суу агат деген сөз бар эмеспи Кыргызда. Алар дагы баягы чыгармачыл адабиятта немеси бар кишилер болгондуктан Маратта дагы бир неме бар болчу да. Мындайча айтканда бир тамчы нерсе бар болчу да. Анан ошол биз немеде телевидениеде ошол башаяк бир 4-5 жылда иштеди окшойт. Анан жакшы мындайча айтканда көнүп калган телевидениянын жумушуна. Негизи баягы өзүнүн жеке инсан катары адамгерчилик жагынан жакшынакай баягыча айтканда кичипейил, сылык, ар ким менен сүйлөшө билген журналисттерден болчу да. Марат агай менен Нарын облустук Теңиртоо гезитинде иштеп жүргөндө агайны катары байланыш болуп калды. Бул киши ыр жазчу эле, ошо жазган ырларын мага көтөрүп келип гезитке жарыялап койчу, же болбосо жаңы чыккан ырлар болуп калса ошолор менен мен менен бөлүшүп турар эле. Чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсү башкачараак болот да. Жаңы чыккан ыры жаңы бала төрөлгөндөй болуп сүйүнүп могурду жазды максат карап көрөсүңбү деп калар эле. Анан тилекке каршы бул киши эрте арабыздан өтүп кетти. Болгону 57 жаш кураганда мезгилсиз дүйнөдөн кайтты.
ошол убактан бери баягы Марат агай тууралуу баягы эскерип тууган уруктары өздөрү иш чараларын өткөрүп келсе керек, бирок баягы маданият маалымат кызматкерлеринин арасында эскерилбей калган экен. Анан ошо тууган уруктар ушул демилге көтөрүп шарапат же эжеси аракет кылып ушу тууган уруктардын демилгеси менен ошо Марат агайды эскерүү иш чарасын кылалы. Аны менен катар ушу маданият маалымат кызматкерлеринин арасында спорттук турнир өткөрүлүп эскерилди деген үмүттө ушу спорттук мелдештерди уюштурдук. Баягы спорттун 5 түрү боюнча маданият маалымат тармагындагы кызматкерлерди баягы спорт көйүндү аркылуу агайды эскерип, анын адамдык, инсандык сапаттарын эскерели деп бул иш чараны уюштуруп атабыз. Иш чараны ошо тууган уруктары колдоо көрсөтүп, материалдык моралдык колдоо көргөзүп, ошолор болгон чыгымын көтөрүп берип атат. Эмне дейбиз эми агайыбыз өзү өтүп кетсе дагы анын адамдык, чыгармачылык эскерүүлөрү аны билген адамдардын жүрөгүндө жашай берет. Жаткан жери жайлуу болуп, Кудай бейиштинен орун берсин демекчибиз. Марат Актанов чыгаан журналист гана эмес, мыкты спорт күйөрманы дагы болгон. Студенттердин же мекеме ишканалары ортосунда өткөн лыжа жарышы, алыска аралыкка чуркоо жана башка ар кыл иш чараларда дайыма биринчи орунду ээлеп, спорт ишкоозу катары таанылып келген. Мыкты уюштургуч, көп кырдуу талант ээси Марат Актанов 2020-жылы 57 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Артында бир уул, бир кызы калды. Кош дей албай, коомчулук батынып, көлгө кетти, көз жашыбыз агылып, кадырыңды кайгы муңга салдырган, кыймыл кирбес, эми сага кайрылып. Кыргыздын алп манасчысы, Даңазалуу Тыныбек Манасчынын урпагы, белгилүү тележурналист, педагог, маданият кызматкери Марат Актановдун жаркын элеси анын замандаштарынын, кесиптештеринин жана жакын адамдарынын эсинде түбөлүккө сакталып кала бермекчи.